Саламатсыздар урматтуу жердештер. Баарыбыз билебиз, жакында бизде шайлоо болот. Ошол шайлоого байланыштуу биздин кээ бир жарандардын бизге шайлоонун кереги жок деген сөздөрүн угуп, мен сиздерге кайрылууну чечтим. Өзгөчө дүйнөнүн төрт бурчунда жашаган жана эмгектенген кыргызстандыктарга. Мен азыр өз көз карашым боюнча логикалык жол менен далилдеп бергенге аракет кылайын. Эмне үчүн биз кыргыздар, кыргызстандыктар дүйнөнүн төрт бурчунда көрүп оокаттын айынан жүрөбүз? Кыргызстанда жумуш жоктугунан, туурабы? Жумуш орундарын ким түзөт? Бийлик түзөт. Бийликти ким шайлайт? Эл шайлайт. Кандай жол менен шайлайт? Шайлоого барып шайлайт. Туурабы? Бизде кандай? Бизге шайлоонун кереги жок деп шайлоого барбайт кээ бир адамдар. Барса да добушун сатат. Ошонун негизинде бийликке билимсиз, илимсиз, татыксыз адамдар келип өнүгүү болбой жатат. Кыргызстанга кайткыңар келеби? Анда аз да болсо өз салымыбызды кошолу. Ал үчүн шайлоого барыш керек. Татыктуу, илимдүү, билимдүү адамды шайлаш керек. Ошол адамдар Кыргызстанда керектүү мыйзамдарды кабыл алып, жумуш орундарын түзсө, ошондо биз башка элде, жерде жүргөн кыргызстандыктар кайра кайтууга мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан кайдыгер карабаңыздар. Кыргызда макал бар. Башка элде султан болгучу, өз элиңде кул бол дейт. Биз кыргыздар кай жерде болсок да бири-бирибизди колдойлу, бизди Кудай колдосун. Баарыңыздарды учурдан пайдаланып, шайлоого келип, өз добушуңарды берүүңүздөрдү суранам.